Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün sizler menen Kırgız Respublikasının Jogorku Kengesinin deputatı Kanыбek Иманалиевдин кризистен кантип чыгуу боюнча 12 мыйзам долбоорун өкмөткө сунуштаган экен. Ошонун кээ бир сунуштары менен мен өзүмдүн макул эместигин билдирип, сиздер менен оюмду бөлүшкүм келди. Мисалы Каныбек Иманалиев бул Атамекен партиясынын лидерлеринин бири болуп саналат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал төмөнкү кыргыз элинин улуттун кызыкчылыгына мен оюм боюнча каршы келген сунуштар сунуштаптыр. Биринчи, аэропорт Ош жана Бишкек аэропортту сатуу дейт. Бул кантип сатсын? Стратегический объекти. Ага мисал келтириптир, Казакстан сатты деп. Биз башка өлкөлөргө өзүбүз теңебешибиз керек. Аэропорт деген бул мамлекеттин, кыргыз элинин бул мындайча айтканда дарбазасы да. Аны өзү өнүктүрүп, өзү эме кылыш керек мамлекет. Муну сатканга болбойт эч качан. Бул чыккынчылыкка барабар болот. А саткандан кийин аны башкаруу системасын ошо сатып алган компания өзү жүргүзөт каалагандай кылып. Эч кандай стратегический объектилер сатылбаш керек биринчиден. Экинчи, анын сунушу чет өлкөлүк байларга жер сатуу деп отстрочка менен болсо дагы бериш керек. Ошолордун салыктарынын эсебинен кыргыз эли жашайт дегенде сунуш берип атат. Бул дагы чыккынчылык деп эсептейм. Андай эмес, кыргыз эли мамлекет өзү курсун андай объектилерди керек болсо. Андан кийинкиси Кумтөргө кошуп, ага жакын сандыкты $1 миллиард сатууну сунуштады. Эмне себептен дагы сатыш керек аны? Мамлекет өзү иштетиш керек аны. Бул дагы туура эмес. Бул дагы туура эмес да. Мына чет өлкөлөрдүн саясаттарын ишке ашырышып атат булар. Андан кийинкиси Арсланбаевди эркин экономикалык зонага айландырыш керектигин билдирип атат. Бул деген сөз эркин экономикалык зонага берүү деген сөз ошол жерде чет өлкөлүктөр келип бирдекелерди куруп, ошол жерге кожоюн болот дегенди билдирет. Андан көрө өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн карапайым ишкерлер ошол өзүбүздүн жарандар салыш керек ал жерде. Бул мына Дүйнөлүк банк мына бүгүнкү күндө дейт. Биздин депутаттын айтуусуна караганда, бизге жардам берип атат Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү деп айтат. Бизге Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардам бербесин. Алардын максаты башка. Алардын саясаты биздин өлкө ошол чет өлкөлүктөрдүн ишканалары мына Кыргызстанда жайгашып, алардын салыктын эсебинен кыргыз эли аргасыздан жашап калыш керек да, ошондой саясат жүрүп атат. Эмне себептен биздин өзүбүздүн ишкерлерге ушундай мүмкүнчүлүк бербейт? Мына Иманалиевдин сунуштаган идеялары да Кыргызга, мен айткым келет да, Кыргызга бир гана кыргыз күйөт. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү эч качан күйбөйт. Бул 4 сунушу дагы кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбеген чыккынчылык деп эсептейм. Мына эгемендүүлүк алгандан бери ошол биздин бийлик жетекчилер ошол Дүйнөлүк банктын программасына кирип алып, акчаларына сатылып, ушул программадан чыкпай жатат. Эмне себептен кен байлыктарды бүгүн өзү иштетпейт? Мына аэропорт боюнча вице-премьер-министр Асарандиевдин билдирүүсүндө аэропорт Дүйнөлүк банктын АИС менен кендер өткөрүүгө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат экен. АИС Дүйнөлүк банктын именно өкүлү. Ал анын тажрыйбасы бар экен, кимге сатышты дагы ошол билет экен. Бул туура эмес. Ошону кыргыз элим жакшы эмне кылсаңыздар. Өткөндө Жогорку Кеңештин депутаттарынын бири Ысык көлдөгү Тамчы аэропортун реконструкциялар боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө суроо берсе, өкмөттүн мүчөлөрүнө ал эмне деп жооп берди? Дүйнөлүк банктын кеңешчилери менен макулдашып көрүш керек муну деп. Мына бизди өзүбүздө кана эгемендүүлүгүбүз кайда калды? Өзүбүздүн саясатты жүргүзбөй, чет өлкөлөрдүн программасы аткарылып атат. Дагы бир мисал келтирсек, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров кен байлыктар боюнча Жогорку Кеңеште өкмөткө суроо берди. Жакшы мыйзамдар кабыл алынбай жатат. Кен байлыктар мамлекеттин кызыкчылыгына иштебей жатат. Мына акыркы 2 токтом кабыл алынган экен, ал дагы өлкөнүн кызыкчылыгы жок десе, жанагы Абылгазиев өзү мен сага кошулам дейт. Анын баягы өкмөттүн мүчөсү айтып атат. Бул Госгеологиянын жетекчиси. Бул өкмөттүн баягы эл аралык келишимдерге туура келбей жатат. Анын негизинде эмне кылып атабыз дейт. Мына ошондон чыга албай жүрөт.
Негизинен башка жолдор бар. Бүгүнкү күндө кризистен чыгуунун башка жолдору бар. Ошол жанагы кумтөр боюнча ошого жакын жердеги кенден 1 миллиард долларга сатышыбыз керек. Эмне сатыш керек? Өзүбүз иштетишибиз керек бар жокто. Бардык кен байлыктарды негизинен улутташтырыш керек. Мыйзамсыз берилген лицензияларды жокко чыгарыш керек. Мисалы кен байлыктарды улутташтырыш керек, же болбосо салыктарды көтөрүш керек мамлекеттин кызыкчылыгына. Тышкы карызды алууну токтотуу керек. Тышкы карызды бергенде алар условия коюп берет. Ошол чынжырдан чыга албай жатат. Мына Каныбек Иманалиевдин айтуусуна караганда 40 депутат кол коюп бериптир. Булар мурдатан эле ошолордун программасын аткарып көнүп калган. Мисалы, мына акыркы чимкирик мыйзамындагы алынган чимкирик атка койгон мыйзам 13 миллион еврого ошолордун буйртма заказы менен алынды. Өткөндө жогорку кеңеште талкуу болуп, ошону ким жазды, кандай болду, 13 миллион доллар евро кайда кетти десе эч ким жооп бере алган жок. Ошого окшош эле бул Дүниөлүк банктын программасындагы талаптардын аркасында бир чоң саясат жатат. Ошол биздин бийликтегилери сатып алып, ушундай арам ойлорун ашырып келүүдө да бүгүнкү күндө. Андан көрө өзү самостоятельный мамлекеттин өзү баягы чыныгы эгемендүүлүгүн сактап калыш үчүн зайым чыгарыш керек. Зайым чыгарып, ошол келечекте мамлекетибиз жөнүгө турган болсо, ошол зайымды кепилдик бере турган мыйзам берип, жеке ишкерлер башка кыргыз эли боюнча жанагыны сатып ала турган жолдорду ойлоп таап, кыргыз элинин чыныгы эгемендүүлүгүн камсыз кыла турган багыттарды бериш керек. Өндүрүштүк ишканаларды күчөтүш керек. Алтын кен байлыктар боюнча мыйзамдарды өлкөнүн кызыкчылыгына алыш керек. Мына өзүңүздөргө белгилүү өткөндө депутат Момбеков айтып атпайбы? Биздин банкта 272 тонна акча жараксыз деп табылыптыр. Аны айлантканда 38 КАМАЗ болот экен. Мына бардык система коррупцияланган. Ошолорду жөнгө сала турган болсо мамлекетибиз жөн эле бутунда туруп кетет. Мисалы үчүн сатып алуулар боюнча дагы коррупцияланган өтө. Мына жол куруу башка мекеме ишканаларда мисалы үчүн миллиондогон жүздөгөн миңдеген сомдор жанагындай болуп бөлүнүп, анан утуп алган компания дагы подставной компанияларга берип, элдин акчалары чачылып атат. ГЭСтерди бөлүштүрүү тармактарын менчиктештирүү керек. Көмүскөдөгү салыктарды чыгаруу керек. Тышкы карыздар кандай шарттар менен берилди, аларды тактап чыгуу керек. Мына быйыл өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл эгемендик алгандан бери биздин мамлекет тышкы карыздын эсебинен мамлекеттик бюджет жаап келип атат. Элди алдап алаксытып. Азыр эми ушул коронавирус абалынан пайдаланып, элди алдап дагы бир башка программаларды, Дүниөлүк банктын койгон программаларын сунуштап атат. Мына ушуларга элибиз бекен болуш керек. Чыныгы эгемендүүлүк сактап, өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүз ээ чыгабыз деп турган болсок, өзүбүздүн гана улуттун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын камтыган программа керек. Мындай бизге кыргыз элинин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына каршы келген сунуштарды сунуштаган депутаттар кетсин демекчимин. Өкмөт дагы кошулуп кетиш керек. Ушул өзүмдүн сунушумду аяктап, ойлон элим деген ырымды сиздерге тартуулап коеюн. Ойлон элим, ойгон элим, кеч калба. Алданбагын бир курсактык оокатка. Кыргыз элим келечегинде болот, биз алдансак бир тоюндук оокатка. Жаңы коом бир оокаттык күн эмес, ал өкүнүч тарыхтагы чоң белес. Өнүгүүнү изденип, туңгуюктан чыкпасак, келечекте муундар баарыбызды кечирбес. Анда неге өнүкпөйбүз кыргыздар? Өлкөбүздө кен байлыктын баары бар. Өнүгүүгө жол берген күчтөр бар. Алар менен өздөн чыккан саткындар. Сак болгула кыргыз элин баарыңар. Каптап кетти элди бузган вирустар. Алар менен күрөшпөсөк баарыбыз эгемендүүлүк билимсиз барып жоюлар.